Саламатсыңарбы? География сабагы. Демек, балдар, Европанын чарбасын сиздер менен улантабыз. Демек, химиялык өнөр жай. Европада машина куруудан кийинки экинчи орунда турат. Европанын дээрлик бардык өлкөлөрүндө химиялык өнөр жай жакшы өнүккөн. Ал эми Европада гана эмес, дүйнөдөгү эң химикалдашкан өлкө бул Германия болуп эсептелинет. Европадагы химия өнөр жайынын ири борборлору бул Роттердам, Нидерландыда жайгашкан, Рур, Германияда, Төмөнкү Сена бул Францияда жайгашкан, Лондон, Великобританияда, Төмөнкү Рона, Францияда жайгашкан. Отун энергетикалык чарба. Биринчи кезекте чийки заттарды булагына жакын жайгашкан. Ошондуктан Швеция менен Финляндия региондун жыгач устаканасы деп атка конгон. Европа өлкөлөрүнүн энергетикалык чарбасы өз ресурстарына Түндүк деңиз шельфинин муңайы жана газы, Германиянын, Улуу Британиянын, Польшанын жана Чехиянын көмүрү жана ошондой эле өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн жана Россиядан импорттолгон ресурстарга негизделген. Түндүк жана түштүк Европа өлкөлөрүндө суу ресурстарынын мааниси чоң. Мисалы, Норвегияда, Швецияда электр энергиясынын көпчүлүгү ГЭСтерде өндүрүлөт. Эң ири гидроэлектр комплекси 70-жылдары Дунайда курулган. Исландияда геотермал суулар энергиянын негизги булагы болуп саналат. Бул регион атомдук энергетиканы өнүктүрүү боюнча биринчи орунду ээлейт. Айрыкча Францияда, Бельгияда, Германияда, Словакияда, Болгарияда атомдук энергетиканы өнүктүрүү жакшы өнүккөн. Региондо азыр 80ден ашык атомдук электр станциялар бар. Жалпысынан Европада электр энергиясынын көпчүлүгү ТЭЦте иштелип чыгат. Алар көмүр бассейндерине багытталат. Жана ошондой эле деңиз портторунда жана ири шаарларда курулган. Диаграммадан көрүнүп тургандай, Европа өлкөлөрү дүйнөдөгү электр энергиясынын 1/4 бөлүгүн өндүрөт. Бирок АКШдан артта калып, экинчи орунда турат. Бирок Норвегияда киши башына энергия өндүрүү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Кара металлургия. Эң байыркы өнөр жай отун же темир рудасы казылып алынган аймактарда түзүлгөн. Мисалы, Германияда Рур, Саар, Улуу Британия бул түндүк чыгыш, Франция бул Лотарингия, Испанияда Авелес, Бельгияда Льеж, Польшада Жогорку Силезия, Чех Республикасында Карвин аймагы. Кийинчерээк өнөр жай импорттук чийки затка багыт алып, деңиз порттору Таранто, Италия, Дюнкерк, Франция, Галатия, Румыния жана КМШ өлкөлөрүнө чийки зат жеткирүүгө багыт алган. Түстүү металлургия. Түстүү металлургиянын маанилүү тармактары алюминий жана жез өнөр жайы болуп саналат. Алюминий өнөр жайы бокситке бай өлкөлөрдө Франция, Италия, Венгрия, Улуу Британия, Нидерланды же арзан электр энергиясына ээ өлкөлөрдө бул Норвегия, Швейцария, Германия, Австрия жана импорттук чийки затка ээ өлкөлөрдө өнүгүүдө. Жез өнөр жайы өз алдынча жана импорттолгон чийки затка багытталган жана Германия, Италия, Польша жана Сербия менен Черногорияда эң чоң өнүгүүгө жетишкен. Айыл чарба. Батыш Европа негизги айыл чарба продукциялары менен өз муктаждыгын камсыз кылып, кээ бир продукцияларды тышка да чыгарууга ынтызар. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки агрардык түзүлүшүндө жерге ээлик кылууда жана жерди пайдаланууда олуттуу өзгөрүүлөр болуп, майда дыйкан чарбалардын ордуна ири адистешкен, жогорку кирешелүү агробизнес системасы келди. Айыл чарба ишканалардын негизги типин жакшы механикалаштырылган форма түздү. Түштүк Европада помещик чарба сакталып, жерди пайдаланууда майда дыйкан арендаторлордун мойнунда калды. Чет өлкөлүк Европа айыл чарбасынын негизги тармактары талаачылык менен мал чарбачылык.
Дыйкандар экөөнү айкалыштырып иштейт. Жаратылыш жана тарыхый шарттардын таасиринен регионду айыл чарбасынын 3 тиби калыптанган. Бул түндүк европалык, ортоңку европалык жана түштүк европалык. Түндүк Европанын тибиндеги чарба негизинен сүт багытындагы мал чарбачылыгы жана алардын багуу үчүн тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү мүнөздүү. Мындай чарбачылык Скандинавияда, Финляндияда жана Улуу Британияда өнүккөн. Ортоңку европалык тибиндеги чарбада сүт жана сүт эт багытындагы мал чарбачылык, ошону менен бирге чочкочулук жана канаттууларды өстүрүү өнүккөн. Мал чарбачылыктын эң жогорку деңгээли Данияга мүнөздүү. Ал адистешүүнүн эл аралык тармагына айланды. Бул өлкө сүт, май, сыйыр, чочко эти жана жумуртка экспорттоо боюнча дүйнөлүк аренага чыкты. Ал өлкө Европанын сүт товар фермасы. Түштүк европалык тибиндеги айыл чарбасында талаачылык үстөмдүүлүк кылып, мал чарбачылыгы экинчи мааниге өтөт. Талаачылыкта дан өсүмдүктөрү басымдуулук кылат. Демек, түштүк Европа эл аралык эмгекти бөлүштүрүүдө жемиш, жүзүм, зойтун, жаңгак, тамеки, цитрус жана эфир майын чыгуучу өсүмдүктөрү менен таанылат. Жер ортолук деңизинин жээги Европанын башкы бакчасы деп атка конгон. Мисалы, Испаниянын түштүгү, өзгөчө Валенсиянын тегереги испанча Уэрта, бакча деп аталат. Бул жерде жемиш бактары жашылча айдалып, апельсин өстүрүлөт. Апельсин экспорттоо боюнча Испания дүйнөдө биринчи орунду ээлейт. Грецияда болсо 90 миллион зойтун дарагы бар. Зойтун багы гректердин символу болуп, Эллада мезгилинен бери зойтун дарагынын бутагы тынччылыктын белгиси катары белгилүү. Демек, балдар, бул өтүлгөн тема боюнча илимий техникалык революция Европа металлургиясына кандай таасири? Алюминий өнөр жайы кайсы өлкөлөрдө өнүккөн? Европанын химиялык цехи кайсы мамлекет? Бут кийимдердин көпчүлүгү Европанын кайсы өлкөсүндө чыгарылат? Европанын мода борборлорунун шаарларын атаңыз. Демек, Европанын мода борборлорунун шаарлары, балдар, булар: Милан, Париж. Бут кийимдердин көпчүлүгү Европанын Италия мамлекетинде чыгарылат. Европанын химиялык цехи бул Германия. Азаматтар, балдар, демек, сиздер менен улантабыз. Өндүрүштүк эмес чөйрөсү. Чет Европа өлкөлөрүнүн өндүрүштүк эмес чөйрөсү. Сабактын максаты Европанын өндүрүштүк эмес чөйрөсүнүн географиясын изилдөө жана ошондой эле анын өнүгүү деңгээлин аныктоо. Келгиле, балдар. Сыпаттоо боюнча шаарды, өлкөнү аныктаңыз. Демек, чет Европадагы ири порт кандай аталат? Туура, балдар. Роттердам. Кийинки суроо. Бул дүйнөдөгү гүл өстүрүүчү өлкө кандай аталат? Туура, балдар. Голландия. Кийинки суроо. Өлкө Браунинг мергенчил мылтыктарын жасоо менен белгилүү Бенилюкс европалык үч бурчтугунун бир бөлүгү. Туура, балдар. Бул Бельгия. Бул штат Римдин батыш бөлүгүндө жайгашкан. Кайсы штат жөнүндө кеп болуп жатат? Туура, балдар. Ватикан. Бул өлкөдө дүйнөдөгү ири жасалма тиш заводу жайгашкан. Туура, балдар. Бул Лихтенштейн. Карлик мамлекеттерине кирет. Европанын химиялык цехи. Азаматтар, бул Германия мамлекети. Европанын тегүү фабрикасы деп кайсы мамлекетти атасак болот?
Туура балдар, бул Португалия. Демек, бүгүнкү сабактын планы бул транспорт болуп саналат. Демек, эң негизгиси балдар бул транспорттан баштайлы. Европанын транспорту. Региондун транспорттук системасы батыш европалык типке кирет. Ташуулардын алыстыгы боюнча бул система АКШнын жана Россиянын транспорттук системасынан айырмаланат. Бирок жүргүнчүлөрдү ташууну камсыз кылуу жагынан дүйнөдө биринчи орунда турат. Транспорттун жүрүшүнүн жүйөлүгү жана эл аралык ташуулар боюнча да алдыңкы орунда. Салыштырмалуу жакын аралыктарга автомобиль менен жүргүнчүлөр жана жүктөр ташуу ыңгайлуу. Темир жолдор кээ бир өлкөлөрдө кыскарып, жаңылары чыгыш Европанын кээ бир өлкөлөрүндө курулууда. Польша, мурдагы Югославияга кирген мамлекеттер, Албания. Жолдорунун конфигурациясы эң татаал. Бирок негизги магистралдар кеңдик жана узундук боюнча кетип, эл аралык маанилерге ээ. Мисалга, узундук жана кеңдик боюнча кеткен Транс-Европа магистрали бул Брест, Париж, Берлин, Варшава, Минск, Москва. Лондон, Париж, Вена, Будапешт, Белград, София, Стамбул. 1980-90 жылдардан баштап ЕСтин интеграциялык байланыштарынын күч алгандыгына байланыштуу транспорттук инфраструктурага көңүл бурула баштады. Автострадаларды кеңейтүү, жогорку ылдамдыкта жүрүүчү темир жолдорду куруу иштери бүткүл чет өлкөлүк Европаны камтууда. Тез жүрүүгө ылайыкташкан темир жолду биринчилерден болуп Франция, кийинчерээк Германия, Улуу Британия, Италия, Испания курган. Андан соң эл аралык маанидеги тез жүрүүчү темир жолдор курулду. Дарыя жолдору да кеңдик боюнча жана узундук боюнча жайгашкан. Анда өзгөчө Рейндин мааниси өтө чоң. Ал аркылуу жылына 200 миллион тонн жүк ташылат. Рейн, Майн, Дунай суу жолдору 1992 жылы пайдаланууга берилгенден кийин алардын мааниси ого бетер жогорулады. Суу жолу менен курулган деңиз порттору да кирди. Көптөгөн деңиз порттору Лондон, Гамбург, Антверпен, Роттердам, Гавр өлкөлөрдүн ички аймактары менен байланыштырган дарыя чаттарын орун алып, бирдиктүү порттук өнөр жай комплексине айлануусуна шарт түзгөн. Булар үчүн сырттан алынып келинген чийки заттар багыт алган порттук өнөр жайдын өнүгүшү мүнөздүү. Бардыгынан чоң порт шаар бул Роттердам. Роттердам аркылуу жылына 300 миллион тонна жүк өтөт. Ал Рейндин бир айрыгында деңиз жеңгейлинен 30 километр аралыкта орун алып, европалык транспорттук системага кирет. Ички райондор менен Рейн, Мозель суу жолдору жана темир жол нефть куурлары аркылуу байланышат. Чет өлкөлүк Европа табигый тоскоолдуктар жеңүүсүнүн үлгүсү боло алат. Учурда Альпы тоолору аркылуу бир нече темир жана автомобиль жолдору, нефть, газ куурлары өтөт. Паром жолдору Балтика, Түндүк жана жер ортолук деңиздерди байланыштырат. Автомобиль жүрүүчү узун көпүрө Туркияда, Босфор кысыгына салынган. Автомобиль жана темир жолдор Данияда, Чоң Белт жана Эростун кысыктарында курулган. Эң чоң маанилүү курулуш бул кылымдын долбоору деп аталган туннель Ла-Манш кысыгынын таманы менен өткөрүлүп, Франция менен Улуу Британияны байланыштырууда. Илим жана финансы, технопарктар, технополистер жана банк системасы. АКШдагы силикондук өрөөндөй, чет өлкөлүк Европада да көптөгөн илим изилдөөчү парктар, технополистер пайда болуп, бир канча өлкөлөрдүн илимий борборлорунун географиясын аныктоодо. Алардын эң ирилери Кембриджден, Улуу Британия, Мюнхенден, Ниццанын тегереги. Дүйнөдөгү 200 ири банктын иши менен 60 чет өлкөлүк Европада. Банкирлердин эталон өлкөсү бул демек Швейцария эсептелинет. Дүйнөдөгү баалуу кагаздардын жарымы ал өлкөнүн сейфтеринде сакталып турат. Өзгөчө өлкөнүн экономикалык борбору болгон Цюрих белгилүү. Кийинки убакта банкир
өлкөлөр катары Люксембург көрүнө баштады. Бирок эң чоң финансы борбору Лондон. Эл аралык туризмдин негизги региондору. Чет өлкөлүк Европа ар дайым эл аралык туризмдин негизги региону болуп келген. 2000-жылы четтен келген туристтердин саны 400 миллионго жеткен. Бул жакта туризмдин бардык түрлөрү жакшы өнүккөн. Айрыкча туристтик индустрия эң жогорку деңгээлде. Эл аралык туризмдин лидерлери болуп Франция, Испания, Италия эсептелинет. Туристтерди кызыктырган өлкөлөр Улуу Британия, Германия, Австрия, Швейцария, Грекия, Португалия, Чехия, Венгрия да кирет. Ал эми Андорра, Сан-Марино, Монако сыяктуу чакан мамлекеттерде туристтерди тейлөө негизги кириш алып келе турган тармак болуп саналат. Бул мамлекеттерде ар бир жергиликтүү тургунга 100 туристтен туура келет. Чет өлкөлүк Европада эки типтеги деңиз жээктериндеги жана тоолордогу туристтик рекреациялык райондор бар. Мисалы, деңиз жээриндеги туризмдин борбору жер ортолук деңизде жылына 220 миллион киши эс алат. Өзгөчө популярдуу райондорго түндүгүнөн Альпы тоолору менен тосулган Лазурдай жээк, Ривьера борбору, Ницца менен Хорватиядагы Адрия деңизинин жээги жана Испаниянын жээги жана Балеар аралдары кирет. Региондун бардык мамлекеттер айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзүп, айлана чөйрөнү коргоо боюнча чечкиндүү чараларды көрүп жатышат. Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча мыйзамдар чыгарылды. Массалык коомдук уюмдар жана жашыл кичелер пайда болду. Велосипедтерди колдонуу жайылтууда. Улуттук парктарды жана башка өзгөчө корголуучу аймактардын тамырагы кеңейтилди. Калктын тыгыздыгынын, аймактын узак мөөнөтү, өнөр жай жана айыл чарбасынын өнүгүшүнүн натыйжасында Европанын жаратылыш чөйрөсү адам коомунун географиялык жашоо чөйрөсүнө айланды. Бул жерде антропогендик ландшафттардын бардык түрлөрү кеңири таралган. Бирок ошол эле учурда бул көптөгөн экологиялык жана экономикалык көйгөйлөрдүн курчушуна алып келди. Балдар, сабактан эмнени билдиңиз? Сабакта кандай жаңы түшүнүктөрдү колдондуңуз? Сабак материалы сизге кыйын болдубу? Суроолорго туура жооп бердиңизби? Сабакта эмнелерди билдиңиз? Жана өзүңүзгө сабак үчүн баа коюңуз. Демек, ар бир сабакта ар дайым дептериңерге керектүү жаңы түшүнүктөрдү сөзсүз түрдө жазып алыңыздар. Андан тышкары, эгерде суроолоруңуз болсо, окуткан мугалимиңизге кайрылсаңыздар болот. Балдар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.